КТРКнын байкоочу кеңештин төрагасы шайланды. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү тарабынан сунушталган 2 талапкерге жалпысынан кеңештеги 15 мүчө добуш берди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында буга чейинки төрага Жипар Жекшеевке 12 добуш, ал эми байкоочу кеңештин мүчөсү Анаш Кадырова сунуштаган талапкер Нурия Айдаболсуновага 3 добуш берилген. Жыйынга себептүү келе албай калган байкоочу кеңештин 4 мүчөсү өздөрүнүн добушун байкоочу кеңештин регламентине ылайык кеңештин башка мүчөлөрүнө тапшырып кетишкен. Добуш берүүнүн жыйынтыгын түзүлгөн эсептөө комиссиясы санап, жаңы төраганы жарыялашты. Ошентип 3-чү жолу төрага болуп 12 добуш менен Жипар Жекшеев бекиди. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү жаңы төрагабызда өзүбүз да КТРКнын ишин жакшыртууга жана ага талбай жан үрөп жаткан жетекчи Жайнак Үсөн уулуна жардам берели деген жакшы ой тилектерди айтышты. Жыйынга төраганы шайлоо маселеси коюлган. Анткени ар бир жыл сайын жаңы төрага шайланыш керек. Жалпы 15 мүчө талапкерлерге добуш берди. 15 добуштун 3 добушун Айдаболсунова Нурия Иманкуловна алды. Ал эми 12 добушту Жекшеевич Жипар Жекшеевич алып, 3-мөөнөткө төрага болуп шайланды.